arkası bulganganlar, uşular tınçı ol uşağa razvedka iştep uşular berip atat da. Oşonu İçki İşler Ministri nime dinine bu kütmüş gerek bunday nerseni. Saraz bu nota jönötüp konsolosluğa davamlı onu tekşergile. İnformasiya kayaktan ketti. Nekenin bari misali aytıp bolot da. Орусиянын маалымат каражаттарынын биринде Кыргызстан Россия менен мамилесин үзүп, батышка ыктай баштаганын чагылдырган макала жарыяланды. Автор мунун баарына УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевди күнөөлөгөн. Анда Кыргызстандын Россияга далысын сала баштаганын белгиси катары 9-майда парад болбогону, Америка менен экономикалык жана техникалык келишимдин түзүлгөнү мисал катары көргөзүлгөн. Ташиев тууралуу айтылган мындай маалыматтар таптакыр чындыкка дал келбейт дешет серепчилер. Саясатчы Бекболот Талгарбеков муну атайын буйрутма менен жазылган макала экенин билдирди. Бул жерден эң негизги маселе Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилени мындай суутууга, муздатууга ушу Ташиевдин салымы көп болуп атат деген пикир кетирилген. Бирок мунун баарына мындай айрым келтирген жүйөлөрүнүн баары такыр суу кечпейт. Сөз курак болбос үчүн мен ошол ал Стрельцов айткан жүйөлөрдү карап көрөлү. Биринчиден ал айтып атат 9-майдагы парадтын болбой калганына бул Ташиев күнөөлүү ошол сунуш берген, ошол жазатпай кой деп атат да. Бул таптакыр чындыкка дал келбейт. Себеби дегенде аскердик парадты өткөрүү бул коргоо министринин сунушу менен анан президент чечет. Муну улуттук коопсуздук комитетинин башчысы чечпейт. Бул биринчи. Экинчи ал айтып атат мына Америка менен Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосунда экономикалык жана техникалык келишимди түзүүнү ошол Ташиев демилгелеген ошол жасаган депчи. Бул дагы таптакыр туура эмес. Себеби дегенде бул мындай ишти Тышкы иштер министрлиги демилгелейт. Жана министрлер кабинети коллегиялына карап туруп чечет да. Демек, бул жактан дагы жалган болуп чыгып атат да. Макалада Кыргызстандын тышкы саясаты гана эмес, ички иши дагы сынга алынган. Анда кыргыз-тажик чек арасынын чечилбей келатканына басым жасалган. Кыргыз коомчулугу чек арадагы маселени чечүүдө, абалды жөнгө салууда акыбалдын ордошуп кетпешине Ташиевдин салымы чоң экенин жакшы билишет. Ош шаарынын тургуну Нурлан Капаров кыргыз-тажик согушу болуп кетпей, чек ара маселесинде утурбай турганыбыздын себеби Камчыбек Ташиев дейт. Камчыбек Ташиевдин кылып аткан иши өтө чоң. Аны өзү көрүнүп атпайбы? Чек аранын азыр бир эми 100% жанакы аткарылды деп айта албайбыз. Бирок бир чоң эле жылышка болду, алдыга жылыш болду да. Мындай жылыштарчы мына 30 жылдын ичинде мен эс тартып ушул акыл эсим жеткенден бери мен мындай жетишкендиктерге бара эле келек да, чек ара маселеси боюнчачы. Мына чек ара деген бул өтө татаал маселе. Бул жерде эртең бүгүн чечем дегенди эч ким чече албайт. Мисалы мен ошол эле Орусия мамлекетинде чек ара маселеси, мисалы Япония менен жана Курил островтору боюнча ошол эле Америка дегенде да чече албай келет бүгүнгөчү. Бирок чек арада Камчыбек Ташиевдин чечүү маселесинде ролдору чоң. Биздин ички тышкы саясат, экономика, аскердик саясат бардыгы Россия менен тыгыз байланышкан. Ал эми жанагындай орус эксперттери, журналисттери, саясий обозревательдердин пикирлери бул болбогон нерсе. Эми Ташиев 2 жолу Германияга барып койсо эле, аны Европанын же болсо батыштын саясатын колдойт, батыштын кадры деген бул ары каттап суу кечпеген кеп да. Булар илгертен ошол Ата журт партиясын түзүп, кийин жанагыл саясатка келгенде деле бул мекенчил, улуттук кызыкчылыкты, баалуулукту көздөгөн саясатчы катары да кыргыз саясатында таанымал болчу. Ал эми мамлекеттик кызматка келип, мына азыркы Садыр Жапаровдун бийлигинин мезгилинде иштеп атканда дагы чек ара маселесин чечүүгө кызыктар экендигин биз өз көзүбүз менен көрүп, туюп
билип жүрөбүз. Россия Кыргызстандын негизги стратегиялык өнөктөшү. Эки мамлекетти нечен жылдан бери көп нерсе байланыштырып турат. Кыргызстан эгемендүү, көз карандысыз мамлекет катары тышкы саясатта башка өлкөлөр менен тыгыз мамиле түзөрү анык. Бул өз кезегинде Орус өлкөсү менен мамилени бузууга жолтоо боло албасы турган кеп. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы.